Азыр бүгүнкү күндө министрликтин кызматкерлери тарабынан ушул месячник деп коебуз, 1 айлык жарыяланган таза аба экологиялык акциясы, ошонун негизинде түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. От казандардын даярдыктарын көрүп жатабыз жана ушул от казандардын даярдыгын эле эмес, атмосфералык абаны коргоо боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Ушул от казан ишканаларынын жетекчилерине түшүндүрүү иштери жүрүп, мыйзам талаптарына ылайык атмосфералык абаны коргоо жобосу бар. Ошонун талаптарына ылайык чаң газ тазалоочу орнотмолорду коюу боюнча азыр түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Мына бул артыбызда турган от казандар жаңы коюлуп тур. Бирок ушунда фильтрлары жок экен. Фильтрлар боюнча азыр түшүндүрүү иштери жүрүп, жакынкы арада коюуга милдеттенмелерин алып жатабыз. Министрликтин кызматкерлери республика боюнча ар бир региондордо ушундай иштер жүрүп жатат. Территория чоң, 9 гектар. Бизде алып келет, Гавриловкада бери алып келишет. Шопоков, Гавриловка, Сокулук, Александровка, биздики анан Төрткүл айыл өкмөт Петровка мурунку. Өзүбүздүкү мусор көп эле алып келишет. Маселе деле жок, баары эле вроде чечилип келатат маселелер, пожарный гидрант коюп атабыз. Бүгүнкү күнү мына Чүй областындагы таштандылар таштоочу санкционированный свалкалар боюнча кыдырып түшүндүрүү, анын ал акыбалы кандай, бүгүнкү күндө кандай иш болуш экенин түшүндүрүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, ар бир свалкада атайын таштандылар жайгаштыруу ирети кандай болуп аткандыгы жана кандай кемчиликтер бар экенин аныктабыз. Бүгүнкү күндө бир кача свалканы көрүп келдик азыр. Бул иш-чара бүгүнкү күнү дагы улантылууда биздин министрлик тарабынан.